Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен ашкабак кошулган аябай таамдуу, ошон менен бирге эле ашкабактын да формасында аябай сонун слоёный тестодон самса жасайбыз. Видеонун аягына чейин менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бир жумуртканы чагып алабыз дагы. Үстүнө жылуу суу коюп, туз салабыз. Жакшылап аралаштырып, алдын ала ээлеп алган унубузду салып, камыр илейбиз. Өтө жумшак кылбай, өтө катык кылбай, орточо илеп аласыздар. Мынакей. Мынакей даяр болуп калды. Эми үстүн жаап, кичине камырыбызды тыныктырып коебуз. Мынакей. Андан кийин биз ашкабакты жууп, таза жууп, арчып, ушундай кыргычтан өткөрүп алабыз. Аябагандай сонун, сочный, аябагандай даамдуу самса болот. Мынакей, өткөрүп алдык. Эми пиязыбызды туурап, пиязыбызды кадимкидей эле мантыга туурагандай кылып эле туурап аласыздар. Туурап алдык. Ашкабактын үстүнө салып, татымына жараша туз, кара мурч жана шекер салып коесуздар, бир кичинекей кашык менен. Андан кийин май куюп, колубузду таза жууп эле, колубуз менен эле ушундай кылып баарын мыжыгып аралаштырып алабыз. Мынакей, биздин салмабыз даяр. Ага чейин камырыбыз тыныгып өзүнө келип калды. Экиге бөлүп, ушундай экиге бөлүп зубала тутуп алабыз дагы. Эми камырыбызды жайып баштайлы. Кадимкидей эле мантыга жайгандай кылып эле жайып аласыздар. Мынакей, жайып бүтүп калдык. Эми жайып алган камырыбызды ушундай кылып 3кө бөлүп кесип алабыз. Кесип алдык. Эми эритилген сливочный масло менен ушундай кылып ичин майлап чыгыңыздар. Өтө былчылдатып майлабаңыздар. Мынакей, майлап алдык. Эми чекесинен ушундай кылып тыгыз кылып ороп баштайбыз. Слойлору чыккан аябай сонун самса болот. Мынакей, биринчи ороп алган камырыбызды экинчи камырыбыздын ичине салып, видеодой кылып ороп аласыздар. Мынакей, бүтүп калдык. Мынакей, мына ушундай болот. Эми муздаткычка 1,5 саатка кое турабыз. Майлары сиңип, жакшына болуп калат. Мынакей, муздаткычтан алып чыктык. Эми ушундай кылып көз өлчөм менен эле бөлүп аласыздар. Бир 7-8 самса чыгат. Ушундай кылып ортосун басып, аябай слойлору сонун болуп чыккан. Эми жайып баштайлы чекесинен. Өтө жука кылбай, өтө калың кылбай, өзүңүздөр карап, орточо жукалыкта жайып аласыздар. Мынакей жайып алдык.
Эми ичине салмаларын салып түйүп баштайбыз. Ушундай алып биринчи айландырып түйүп алабыз дагы. Мынакей. Эми өзгөчө кылып экинчисин дагы көргөзөйүн. Мынакей түйүп алдык. Эми кадимки эле үйдөгү жиптен эле ушундай кылып ашкабактын формасындай кылып жасап чыгасыздар. Биринчи жасаганда кичине ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Тез жасап турсаңыздар көнүп каласыздар. Мынакей, көрдүңүздөр, аябагандай сонун болду. Үйдө кандай жип болсо боло берет. Мынакей, экинчисин да көргөзүп берейин. Аябагандай кооз самса болот. Даамы дагы аябай сонун болот. Мынакей, даяр. Үстүн жумуртка менен майлап, кийин бышкандан кийин жибин чечип кое бересиздер. Эч кандай эч нерсе калбайт, жөн эле оңой эле чечилет. Үстүнө үйдө эмнеңиздер бар? Кунжут, сейдана сээп койсоңуздар болот. Мен болсо кунжут сээп атам. Мынакей даяр. Эми духовкага салып бышырып алабыз. Мынакей биздин аябагандай кооз, аябагандай даамдуу самсаларыбыз бышып чыкты. Сиздер да сөзсүз жасап көрүңүздөр. Сиздерге сөзсүз түрдө жагат деген ойдомун. Видеонун аягына чейин карагыңыздарга чоң рахмат. Аман болуңуздар.